аталамай чечек макталмакчылар болсун. Ертең қызмат кылабы, қызмат кылбай калабы, билип койдумбу. Ошон үчүн мына башка Кудай буюрса барып калсак, биринчи кезекте мен мына чек ара аймактарындагы айылдардын статусун карайлап атам да. Ошол жерде маселе бар. Азыр нөтүп бирден экиден техника алып келип, жолдорду салдырып, сайларды каздырып, элге ар бирине жалдырап туркап жүргөн болсок, эгерде чек ара аймактарынын статусун карап алып туруп, биздин айылдарды мына Улбак, Чарбак, Жаңы Айыл, аркы комитеттердин жактагы Өзбекстан менен чек ара, Кош Төбө жактагы айылдарды биз ошого тизмеге киргизип алсак, ошол жерде бизге мамлекеттен атайын жардам бериле турган мыйзамдарды карап чыгайлы деп атам да. Бул боло турган нерсе. Андан сырткары бийик тоолуу аймактардын атайын тизмеси бар да. Ошол кээ бир шаарлар кирип калган жерлер бар. Биздин аймакта кээ бир бийик тоодо жайгашкан айылдарыбыз кирбей, анын ордуна шаарлар кирип калган жерлер бар да. Ошолорду карап чыгайлы. Себеби ал жерде да маселе бар. Пенсияга эртерээк чыга турган, электр энергиясына бир жеңилдиктер боло турган, налогдон жеңилдетип турган маселелер бар. Ошолорду ишке ашыралы деп атабыз. Анан эми могу күнүмдүк бул жол, суу, дагы мына сай тазалоо жолубузда башка маселелер, бул эми депутат ушундай чын айтканда майда чүйдө маселе болуп калат да. Аларды биз кадимкидей чечебиз. Кудай буйрса барсак чечебиз. Баягы мурдагы эле өзүбүздүн милдетибизди кылып, сиздердин араңыздар да келип кетип, эмне маселе болсо, ушу сиздер менен бирге болобуз, маселенин баарын сиздер менен бирге чечебиз.